Жаңы жыл алдында 2010 жылы апрель окуясында бийликтен куулгандан бери Минскте баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиев соц тармак аркылуу куттуктоо жарыялады. Өлкөбүздө тополоң тоз, башаламандык, кагылышуу, кан төгүлүү сыяктуу эч кимге керек эмес каргашалар кайталанбасын. Кыргыз эли илгеркидей бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, аксакалдар туура сөзүн сүйлөгөн калыс болуп, жаштарыбыз жамандыктан алыс болуп, сын көз менен карап турган башка элге үлгү бололу. Соц тармактардан мени жана менин үй бүлөмдү жаңы жыл менен куттукташып, жакшы тилектерин, таза каалоолорун айтып жазып жатышкан мекендештериме чын жүрөктөн ыраазы болуп, рахмат айтам. Силердин мага карата жазган куттуктоо сөздөрүңөр, асыл тилектериңер көп жылдан бери сыртта жүргөн мага күч кубат, дем берип жатты. Мүмкүнчүлүк болсо ар бириңердин аты жөнүңөрдү өзүнчө атап, ар бириңерге рахматымды, каалоомду айтсам жарашмак. Бирок андайга убактым жетпешин жакшы түшүнөсүңөр. Ошондуктан баарыңарга болгон ой тилегим бирдей. Өлкөдө акыркы 10 жыл ичинде тоңгон муз эрип, муз менен кошо тоңуп турган кеме кыймылдап, жакшылыкка, өнүгүүгө багыт алып сапар тартканы сезилип турат. Бул нерсе менин да ичимди жылытып, ички дүйнөмдө жакшылыктын үмүтүн жандырды. Өз элин ойлогон адам кандай шартта, кайсыл жерде болбосун, жүрөгүндө өзүнүн туулган жери, боордош эли менен бирге болот. Ошондуктан өлкөбүздөгү болуп жаткан өзгөрүүлөргө кыргыз эли менен кошо мен да кубанып жатам, деп жазды Курманбек Бакиев.